Араван районунун Маңгыт айылындагы Мөңкөтөй каналынын үстүндө эми кең жана коопсуз көпүрө бар. Бул көпүрө 4 айылдын Төлөйкөн, Кызыл Коргон, Кесек жана Маңгыттын каттамын байланыштырып турат. Буга чейин көпүрөнүн тардыгы жана эскилиги элге бир топ түйшүк жараткан. Былтыр катуу келген сел каналдын үстүндөгү 1,5 метрлик түтүктөрдү агызып кетип, көйгөйдү ого бетер күчөткөн. Мурда 6 метрлик болсо, азыр 10го эни 4 кылып туруп, бийиктигин 2,40 кылып, узу чоң көпүрө салды. Мурдагыдай эмес, мурдагыдан 2-3 эсе чоң салды. Азыркысы өтө жакшы болуп, элдерге дагы ыңгайлуу болду, чекелери тосулуп, азыр энди коркунуч жок да. Көпүрөнүн курулушуна 1 миллион 200 миң сом жумшалып, каражат мамлекет тарабынан каржыланган. Өтмөктүн эки тарабына коопсуздук үчүн тосмолор да орнотулду. Жаңы көпүрө жергиликтүү тургундардын гана эмес, бул катта менен талаага барган дыйкандардын да жолун жеңилдетти. Мурун көпүрө өтө тар болчу эле. Анан турбада кичине суу келгенде батпай калчу, ашып кетчү эле. Азыр ол көйгөйлөр жоюлду. Көпүрөбүз моз көпүрөгө, кең көпүрөгө айланды. Маңгыт айылында чоң көпүрө менен катар ички көчөлөрдөгү чакан өтмөктөрдү жаңылоого да көңүл бурулууда. Айылдагы дагы бир көпүрө Достук айыл өкмөтүнүн жана элдин күчү менен бүткөрүлдү. Ал көпүрөгө Достук айыл өкмөтүнүн 300 миң сом акча каражат, анан курулуш каражаттары бөлүндү. Маңгыт айылынын тургундары болсо ашар жолу менен куруп алдык. Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай иштер айыл элинин көптөн берки өтүнүчү болчу. Аймакта ички жолдорду жакшыртуу боюнча да иштер жүргүзүлүүдө. Башкы максат калктын түйшүгүн жеңилдетип, аларга ыңгайлуу шарт түзүү. Таңсулуу Сүйүналый кызы, Нурдөөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу.